саламатсыздарбы. Эмесе ошондо программасы. Саясий туткундар маселеси талкууланган тегерек столду бүгүн эртең менен андай туткундардын экөө Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров бошотулду деген маалымат айтылды. Жогорку соттун атайын коллегиясы бүгүн алардын жаза мөөнөтүн 2 эсеге азайткан, бирок документтер жогорку соттон жаза аткаруу кызматына жеткенге чейин биринчи саат өттү, ошондуктан алар кечинде гана бошотулду. Кадыров социал-демократтардан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. 10-жылдагы революциядан кийин кыска мөөнөткө ички иштер министринин орун басары болгон. Кадыров жана Асанов менен кошо дагы 2 адам. Борбор Азиядагы суу маселелерин изилдеген институттун жетекчиси Эрнест Карыбеков жана экс-мамлекеттик катчы Таластын мурдагы губернатору Дастан Сарыгулов да соттолгон. Төртөөнүн ичинен башкысы Бектур Асанов. Ал мурда Жалал-Абадтын губернатору, Пакистандагы Кыргызстандын элчиси болуп иштеген, спорт боюнча мамлекеттик агенттикти да башкарган. 2016-жылдын мартында камакка алынар алдында Асанов Жалал-Абадтагы митингде чыгып сүйлөп, ал кездеги президент Алмазбек Атамбаевди катуу сынга алган. Мындай сөздөрдү ал мурда дагы, кийин да көп жолу айткан. Атамбаевге мен кайрылам. Атамбаев, sen kankor, sen uğru, sen kuzgun. Атамбаев, sen çorlu prezidentsin. Bu banditlerin başında durat. Албетте мындай сөздөр эч кимге жакпайт. Анткени андай терминдерди Атамбаев өзү да пайдаланчу. Бирок Асанов менен Кадыров мамлекеттик төңкөрүш даярдаган деп күнөөлөнгөн. Алар жана алар менен кошо соттолгон Карыбеков менен Сарыгуловго каршы күнөө негизинен алардын бири-бири менен сүйлөшкөн сөздөргө негизделген. Карыбековго болсо чыккынчылык деген кошумча күнөө да коюлган. Бишкектин 1-май райондук соту 2017-жылдын 17 апрелинде Асанов менен Кадыровду 12 жылга эркинен ажыратууга, Карыбековду 20 жылга кескен. Энергетика боюнча иштегендиктен Карыбеков кошуна мамлекеттердин адистери менен электрондук почта аркылуу маалымат алмашып турган бийлик болсо, андан каталган бир өзбек жараны Өзбекстандын атайын кызматынын агенти деп Карыбековду чыккынчы кылып салган. Сарыгулов 4 жылга шарттуу түрдө кесилген. Шаардык сот бул өкүмдөрдү 18-жылдын 7 февралында бекиткен. Бирок ошол эле жылдын 7 июнунда жогорку сот алардын мөөнөттөрүн кыскарткан. Асанов менен Кадыровдун мөөнөттөрү 12-ден 8 жылга чейин кыскарган. Эми болсо бүгүн дагы 4 жылга кыскарды. Карыбековдун 20 жылы 14 жылга чейин кыскарган. 17-жылдын ноябрында 6 адамдан турган коомдук комиссия алардын ишин карап, бул 4 адамга коюлган күнөө мамлекеттик төңкөрүш же конституциялык түзүлүштү өзгөртүү дегенге жатпайт деген чечимге келген. Комиссияга Феликс Кулов менен Зайдин Курманов да кирген. Алардын пикиринде бийликти басып алыш үчүн курал керек. Алардын куралы болгон эмес. Андан тышкары бийлик 3 бутакка бөлүнөт. Соттор менен жогорку кеңешке алар каршы чыккан эмес. Өкмөттү болсо парламент түзөт. Демек алар президентке гана каршы чыккан. Бирок мыйзам боюнча тартып ала турганда президентте анчалык бийлик болбош керек. Аны менен ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев укуктук капканга түшкөндөй. Асановдор аны бийликтен четтетүүнү каалаган, бирок расмий түрдө анда тартып ала тургандай жеке бийлик анчалык болгон эмес. Атамбаевдин түзгөн системасында расмий түрдө президентте эбегейсиз бийлик болгон эмес, бирок чындыгында өлкөнүн толугу менен, ар эме менен соттордон тартип, акимдер менен губернаторлугу чейин баарын бир адам башкарган. Асанов менен Кадыров, андан соң Эрнест Карыбеков менен Садыр Жапаров же Текебаевдер качан бошотулса дагы, Атамбаевдин учурунда түзүлгөн бийлик системасы азыр ыдырап баратат. Анткени ал мыйзам эмес, өзүн билемдикке негизделген. Аны укуктук чекти кармоо үчүн азыркы жаңы бийлик эбегейсиз аракет көрүүдө. Эки революциядан жалкып калган эл дагы укук чегинен чыкпоого аракет кылып жатат. Өтө жай болсо дагы өлкө акырындап кыйкырып айкырбастан, көкүрөгүн кагып мактанбастан жана жалган лозунгдарга жамынбастан андай укуктук туңгуюктан чыгып баратат. Жана мурдагы президент түзгөн мыйзамсыз системанын чектери кыскарууда. Күн өткөн сайын экс-президенттин азыркы абалга мүмкүн жасай ала турган таасири азаюуда. Ошондо саламаттаңыздар.